Биздин каналга подписаться деген кнопканы басып, 10 000 сом акча утуп алыңыз. Адахан Мадумаровду сатып, уялбай депутатка бара жатат. Оразайым Нарматова жөнүндө Facebook'та эмне жаңылыктар болуп жатат, сиздерге айтып берели. Мынакей Facebook колдонушун жазып жатат. Ушул келин турмушка чыкканда аябай сүйүндүм эле. Эми ушундан ары саясатка аралашпай, келиндик доорду сүрүп, кайын журтуна кызмат кылып, бала чакалуу болуп, саясаттан алыс эле болсо деген сайын саясатка аябай жармашып, жабышып алды. Саясат мунун деңгээлиндеги иш эмес экенин эл да өзү дагы сонун түшүнүп турду эле. Көрсө, кайра эле саясат деп тырмышып жатыптыр. Өлөрмандыктын дагы чеги болот да, деп Замира деген эжебиз ушинтип кайрылуу жасаптыр. Ал эми Оразайым Нарматова болсо, мен расмий талапкер катары катталдым. Мага козголгон кылмыш иши токтотулган. Ал боюнча тергөө иштери жүрбөй эле. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 57-беренесине ылайык адам соттун өкүмү чыкканга чейин күнөөсүз деп табылат. Менин күнөөм жок. Мен окуу жайды бүткөнмүн. Эсиңиздерде болсо 2019-жылы Москвадагы Чакан ишкердик Борбор академиясы институтунун экономист адистиги боюнча окууга тапшырып, аны 2023-жылы аяктаганмын деп билдирүү жасаптыр. Өзүңүздөр билесиздер, бул Оразайым Нарматова деген мурун Адахан Мадумаровду колдоп жүргөн, бирок камалгандан кийин өзүнүн позициясынан тайып, азыркы бийликти колдоорун жар салып, мынакей азыр ушинтип ушул бийликтин доорунда кайрадан ушул бийликти колдоймун деп депутаттыкка бара жатат. Эмнеси болсо дагы колдойбуз. Бирок каршы чыккандар аябай көп болуп атат. Бунун себеби эмнеде болушу мүмкүн? Сиздерден өзүңүздөрдүн оюңуздарды жаза кетсеңиздер болот. Мынакей ошол Оразайым Нарматова мен шайлоого аттандым, мен депутат болууга аттандым деген постунун комментарийин адамдар эмне деп жазып жатканын сиздерге окуп берип коелу. Мадумаровдун партиясы менен шайлоого баргансыз. Сиз ошол партияда кадыр бартуу болгонсуз. Эми сизди эч ким шайлабайт. Сиздин жүзүңүз кандай экенин эл билип калды дейт. Буну ким шайлайт? Мигрант болуп иштеп, камалып, кайсы убакта окуп, диплом алганы жетишти дейт. Диплом көрсө жарайт бекен дейт. Түшүнүктүү, эки достун батасын алыпсың. Ушул эки бийлик мурунку чакырылышта мандатынан ажыратканда чыркырап ыйладың эле го дейт. Саткынсың, сатасың дагы дейт. Уят кандидатураңды ал, сен саткынсың, сатып кеткенсиң, эл билет дейт. Мынчалык билимсиз катын, муну ким каралады? Мадумаров экөө тең жеткен көкмө дейт. Москвада кантип окуду дейт. Мына туугандар, өзүңүздөр билесиздер, сөздүн кыскасын айтып кеткенде, бул Оразайым Нарматова депутат болуп келген, ошол Адахан Мадумаровдун партиясы менен. Андан кийин азыркы бийлик бул аялдын, бул кыздын дипломун жараксыз деп тапкан жана ошондой эле мандатынан ажыраткан. Ал эми көптөгөн адамдардын суроосу, бул кантип эле 2 жыл 3 жылдын ичинде кайра диплом алып калды деген, эгерде бийликти колдосо эле диплому жарактуу болуп калабы деген мындай адамдардын суроосу болуп атат да. Ушул боюнча көптөгөн адамдардын ар кандай суроолору болуп атат. Ушул боюнча сиздерден өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазып кетиңиздер. Ушинтип позициясынан тайган кызды бийликти колдоп жаткандан кийин колдосок болбойбу? Адахан Мадумаровдун ордуна мынакей ушул кыз саясатка барып жатат. Бунун ордуна Адахан Мадумаров барыш керек эле деген ойлор айтылып атат. Эми бул жагын көрө жатарбыз. Чындыгында Адахан Мадумаров азырынча шайлоого барбасын же бараарын айткан жок. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ал эми Оразайым Нарматова азыркы бийликти колдоп шайлоого аттанды. Оразайым Нарматованы колдойсузбу же Адахан Мадумаровду? Өзүңүздүн оюңузду комментарийге калтырып койсоңуздар болот.